Кот дарыган береке төгүлгөн Аксы районун кимдер гана билбейт. Анын көз жоосун алган жаратылышы, меймандос эли, тарыхка бай жайлары менен аты алайга, даңкы далайга жеткен район эмеспи? Албетте, мындай жерде аты аттын кашкасындай таанымал болгон улуу инсандар, айталы акын Жеңи жок, Ниязалы, Темиркул Үмөталиев, Төлөгөн Касымбеков сыяктуу таланттар мекендеген түптүү бай жер экенин тастыктап келет. Жалтаңдаган жарчысы жакшылыктын, атын уккун элиндин атын уккун, деми болгон кезинде. Башкасын коюп анын жаратылышын эле айталы. Чынында керемет жай. Жайкысын салкын, кышкысын жылуу, бактарактын түрлөрү мөмө жемишке мол. Ал эми тоо бетин кооздукка бөлөгөн гүлдөрүчү. Мунун баары Аксы жергесинин керемети. Мына ушундай жер сөөрүсү аталган аймакта өсүп жетилген бүгүнкү биздин каарманыбыз Гүлсара Өмүралиева. Аксылыкмын мен ошол аксылыкмын, аксылыкмын мен ошол аксылыкмын. 1947 жылы 3 майда Аксы районунун Падышаты айылында карапайым үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Кичинекейинен жаратылыш койнунда чоңоюп, табигатка жакын болуп калыптанышы анын бүгүнкү күндөгү кесибине тагыраагы биология жаатында изилдеп, окумуштуу илимпоз аталышына тийгизген таасиринен улам болсо керек. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Аял бакыты көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн сыйлуу коногу Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, билим берүүнүн мыктысы, ошондой эле биология илимдеринин кандидаты профессор Өмүралиева Гүлсара Кушатовна эжеке бүгүн бизде конокто болот. Эжекенин басып өткөн жолу, бейнеси тууралуу кеңирээк сөз кылабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздар. Эжеке, 100гө жакын илимий жана усулдук эмгектердин ээси катары бүгүнкү күндө профессор, окумуштуу эжекебиздин биздин көрөрмандарга кызык болуп жатат. Балалык кези кайсыл жерде өттү? Кичинекей кезинде кандай кыз эле, кайсыл жерде чоңойду, кайсыл жерде окуду деген суроо болот да. Келиңиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Мен Жалал Абад областынын Аксы районунан болом. Аксы районунун Кашка Суу айылында төрөлгөм. 7 класска чейин ошол жактан окуп, анан 8 класска Ошко келип, Оштон Салиев атындагы орто мектептен бүткөм. Ал убакта Ош мамлекеттик педагогикалык институту болчу, азыр Ош мамлекеттик университет болуп калды. Ошо Ош мамлекеттик педагогикалык институтуна кирип, биология, химия адистигин бүтүрүп, 1 жыл теге облононун бөлүштүрүүсү боюнча ошол өзүм туулган жерде иштеп келдим. Анан кийин кайра келип Ош мамлекеттик университетинен улук лаборанттык кызматка орношуп, жумуштумду ошол жерден баштагам. Илимий жолго багыт алып, баягы өзүңүздүн жакшы көргөн кесибиңизди аркалап келе жатасыз. Сиз ошол билим алып жаткан учурларда эле аябай ишке болгон кызыгууңуз арткан окшойт мына сөзүңүзгө караганда, илим жакта окумуштуу болгонуңузга караганда. Турмуш жолуна качан аттандыңыз? Турмуш жолуна 1979 жылы турмуш курдум. 4 балалы болдук, 4 эркек бала. Жолдошум органдын кызматкери болчу, органда иштечү. Анан ошо өмүрү кыска экен. Быйыл ушу 4 жыл, 5 жылга кетип атат, дүйнөдөн кайтыш болуп калды. 4 балалы болуп, ошо 4 баланы тарбиялап, өстүрүп, 4 балага билим берип дегендей окутуп, үйлөп, жайлап, ушу Кудайга шүгүр азыр 9 неберелүү болуп калдык. Ушинтип келе жатабыз. Аял кишиге мына ушу окумуштуу, илимпоз болуу үчүн баягы издениш керек, көп жактарга барууга туура келет дейт. Ошол учурда кыйынчылыктарды кантип жеңдиңиз? Албетте, окумуштуу болуш өтө кыйын нерсе. Буга көп эмгек талап кылынат. Мен ушу окумуштуулук илимий изилдөө жолун баштаган кезде сайыз мезгили болчу. Эң кичинекей уулумду 2 айлык мезгилинде колума көтөрүп алып, ошо мен изилдөө объектим Арсланбаб зонасы болчу. Арсланбаб зонасынан ошо илимге керектүү нерселерди, объектилерди чогултуп, ошо жактан терип жүргөн мезгилдер болду.
Ал кезде тиги памперс деген нерсе да жок. Бир сумка кылып баланын кийимин, балага керектүү нерселердин баарын алып, анан ошентип барып жыйнап келчүмүн, сбор кылып келчүмүн ошол жактан. Өтө кыйынчылыктар көп болду, бирок баягы илимди бир баштап алгандан кийин артка кайтуу кайра жок болот экен. Ошо аркага кайта алган жокмун. Ошонун аркасынан түшүп, мөөнөтүнөн мурда жактап келдим. Воронеж шаарында, жетекчим Воронеж шаарында болчу. Профессор Харченко Николай Алексеевич деген киши эле. А киши дагы ал кезде мен 3 балалы болчумун, андан кийин 4-чү балам бар экенин а киши билбей деле калды окшойт. Ким келсе, вот многодетная мама деп тааныштырып калчу 3 баламды. 4-чү балам төрөлгөнүн ал киши байкабай калды. Балдар менен кошо жүрүп, илимий ишти кылам деп жүрүп, бир илимге сүңгүп кирип алгандан кийин такыр андан чыга албай калат экенсиң да киши. Ошентип жүрүп, ошо 3 жылдык аспирантураны 2,5 жылда бүтүрүп жактап келдим. Биздин ошо Ош гуманитардык педагогикалык институтунда эң көп макала жазган илимпоз эжекелердин бири болуп эсептелет. Эжекенин азыркы ушул жашта, ушул жашына карабастан илимге болгон кызыгуусу аябай жакшы. Эжеке көп чет жактарга макалаларды көп чыгарат, тынымсыз эмгектенет. Көптөгөн студенттердин дипломдук курстук иштеринин жетекчиси болуп иштеп келет. Анысына карабастан эжеке биз менен бирге чогуу чыгып, талаа практикасына чыгат. Студенттерге билим берүү жагынан эжеке аябай илимдик жагынан деңгээли жогору. Биз эжекеден көп нерсени үйрөнөбүз. Жолдошуңуз жөнүндө айтып бериңиз. Жолдошум абдан түшүнүктүү киши болчу. Абдан мындай жөнөкөй киши болчу. Менин окуума дайыма көмөк болчу. Балдарды биякта карап калчу. Балдарды багуу деле бир топ түйшүк болот, жумушу бар дегендей. Мен ошол илимдин жолуна түшүп, илимдин артынан жүргөнүмө эч каршы болгон жок. Ошо Арсланбопто, ошо Кызыл Үңкүрдө мен объектим ошол жактарда болчу. Ошол жактарга анча-мынча жеткизип да койчу, алып келип да койчу. Себеби сбор кылып жүргөн кезде жумушту да кошо ала жүрдүм. Ушул бир жуманын ичинде жума күнү кеч кетип, кайра понедельник күнү эртең менен саат 6-да туруп кайра келип калчумун. Себеби мен ишим ошондой болчу, сезонду өткөрбөш керек болчу да. Ар бир сезондо, ар бир айда жыйнай турган сборду жыйнап коюш керек болчу. Жолдошумдун абдан көп мага көмөгү көп болду. Эгерде ал киши болбосо, мүмкүн мен мындай жетишкендиктерге жете албай деле калышым мүмкүн эле. Ал кишинин балдарга болгон мамилеси, мага болгон мамилеси, мага болгон жөлөк таяк болгон учурлары абдан көп болду. Өзүңүздөр жолдошуңуз дагы мамлекеттик кызматкер болуптур. Өзүңүз дагы ушу билим берүү багытында көп жылдан бери эмгектенип. Жалпы канча жыл болду? Жалпы ушу билим берүү багытында иштегениме быйыл Кудай кааласа 50-чы жыл болот. Мына ушу 50 жылдын ичинде көп жолу ишиңиз менен талаалап кетүүгө туура келиптир. Бала чакаңыздын бүт баары эле өзүңүздүн колуңузда чоңойдубу же чоң энесинде, тай энесинде болуп да турду, жардамдашты? Балдарды бакканга кайненем жардам берди, кайын сиңдим жардам берип турду. Анан менин жолдошум абдан мындай скромный киши болчу. Мен бул биолог деген талаалап жүргөн иш, талаа практикасы болот, талаадан сборлорду жасайт. Ошонун баарына кеткенимде такыр мындай жолтоо болбой, кайрадан тескерисинче жардам берип, мындай сүйөп таяп ушинтип турчу да. Бияка кеттиң, тияка кеттиң деген эме жок болчу. Келиндериңизди өзүңүз тандап алдыңызбы? Келиндерди балдар өздөрү тандаган, өздөрү тандашты, өздөрү тандап, өздөрү үйлөнүшүп, Кудайга шүгүр келиндерим дагы жакшы. Өзүм кызым жок болгонуна жараша келиндерим мага кыздай эле болуп мамиле жасашат. Мен деле кыздарымдай көрөм. Мен бул үйгө 22 жашымда келин болуп келдим. Мына быйыл буюрса 16 жылдын жүзү болуп турат. 16 жылдан бери апам кайнене катары бир катуу сөз сүйлөп, бир келиндерине катуу мамиле кылбаган. Аябай жумшак кайнене үйдө.
Анан бир гана ошо биз жаш экенбиз, ошо жаш мезгилибизден баардык келиндерин сарамжалдууга үйрөтүп келет. Ошо сарамжалдуулукка анан баарыбыз ошо апамдын айтканын кылып, сөзүнөн чыкпай сарамжалдуу болгонго аракет кылып келип жатабыз. Бүгүнкү күндө апам экөөбүз ОГП'де коллега болуп иштеп жатабыз. Коллега катары апам аябай көптөгөн мага өзүнүн билимдерин боюнча өзүнүн аябай мага көптөгөн маалыматтарды үйрөтөт. Мисалы кандай макалаларды кандай жазуу боюнча же болбосо кандай мугалим болсо, мугалимдин кандай плюс жактары болот, кандай минус жактары болот, ошол жаатта апам аябай мага өзүнүн жакшы бир эмелерин айтып берет. Кеңештерин, өзүнүн кеңештерин айтып үйрөтүп келет. Неберелериңиз жөнүндө айтып бериңчи. Баладан дагы небере артык, небере ширин болот деп калышат го. Туура айтасың. Мен ошону мурун ойлочумун. Ушинтип жөн эле айта берсе керек деп ойлочумун. Көрсө чындыгында эле ошондой экен. Балага караганда небере өтө ширинирээк болот экен. Себеби мен өзүм дагы турмуш курганда бир аз балалуу болбой жүрүп калып, анан кийин балалуу болдум. Анан балдарым дагы кичине окуйбуз, тигинтебиз, мынтебиз деп жүрүп кечирээк үйлөнүштү. Кичине 30га жетип ушундай болуп үйлөнүштү да. Биринчи небере көргөндө сүйүнгөнүбүздү айтпа, жөн эле укмуш сүйүндүк. Неберем 9 неберем бар, Кудайга шүгүр. 9 неберемдин ичинен өзүм кызым жок болгонуна жараша кыздар көбүрөөк. 6 кыз, 3 эркек бала. Жакшы, баарысы жакшы эле, Кудайга шүгүр. Азыр сөз арасында айтып кеттиңиз да, баягы өзүм турмушка чыггандан кийин көбүрөөк жүрүп калдым депчи. Биздин салтыбызда баягы жаңы турмушка чыккандан кийин эле сурап башташат го, балалуу болдуңар. Ошол учурларда деле ушундай нерсе бар болсо керек. Ошол учурларды кантип жеңип кеттиңиз? Туура. Биз 3 жылга жакын бала көрбөй жүрүп калдык. Ошондо мен анча-мынча угуп калчумун. Паланчанын келини сени менен тең келип, төрөп баласын көтөрүп алыптыр деп коюшчу. Ошондо оюма келип калчу, мен төрөбөй жаткан турбаймынбы деп. Анан жолдошума айтсам, жолдошум койчу, биз али балабыз да али деп койчу. Кудайым берерин унутпасын деп койчу. Анан Кудай берди, ошентип балалуу болуп калдык. Балдарыңыздар, неберелериңиздин арасында ошо чоң атасын, чоң энесин жолун жолдогондору барбы? Балдардын арасынан чоң атасын жолун жолдогон ушу чоң уулум болду, органда иштеп. Азыр органдан пенсияга чыкты. Азыр эми бир фирмада заводдун директору болуп иштеп атат. Анан калгандары экинчи балам экономист, бухгалтер, үчүнчүсү юрист, төртүнчүсү менеджер, экономист. Мен жолумду жолдогондор болбоду, бирок неберелеримен азыр мен ушу мына эң кичинекей неберемди байкап, кээде үйдө да тамашалашып, сүйлөшүп калабыз. Жаныбарларды абдан жакшы көрөт. Бир эле айтканда атын эсине сактап калат да. Божья коровка, курица деп эле 3 жашка эми толот, бирок бар жаныбарларды сурасаң билет аттарын. Өсүмдүктөрдөн өзүңүз биолог болгон үчүн үйүңүздө кандай гүлдөрдү өстүрөсүз? Кайсы гүлдөрдү жакшы көрөсүз? Өсүмдүктөрдөн үйдө гүл өстүргөндү жакшы көрөм. Мүмкүн болушунча өстүрөм гүлдөрдү. Герандин ар кандай түрлөрүн жакшы көрөм. Абаны тазартат деген менде ушундай ишеним неме бар да. Абаны тазартат, анан когоздук үчүн деле гүлдөр жакшы болуш керек. Биздин Илимпоз эжекебиз, окумуштуу эжекебиз кухняда кандай, ашканада кайсы тамакты сүйүп жасайсыз? Кайсыл тамактарды өзгөчө жасаган жакшы көрөсүз? Кухняга деле жаман эмес болчумун, жакшы эле болчумун. Себеби дегенде кыз балам жок болгон үчүн, 4 баланын энеси болгон үчүн 4 эркек баланын кирин жууп, ал убакта машинка деген жок, автомат машинка деген жок. Тамакты өзүм жасап, анан балдарым деле жардам берчү. Кызы жок үйдүн эркек балдары да кызмат кылат. Жолдошум деле жардам берчү. Айрыкча салат анамдан жасаганда биз коллективно отуруп үй бүлөбүз менен жасачубуз. Камыр тамакты жакшы көрөм, манты жасаганды жакшы көрөм, оромо жасаганды жакшы көрөм. Анан балдарыман деле камыр тамакты жакшы көргөнү, жаман көргөнү бар. Ошолор балдардын каалаган тамактарын жасап берчүмүн. Азыр кухняга кирбей калдым. Жок, кирем эми мындай тамак жасаганы кирбейм да. Келин бар. Себеби келин бар, келиндер Кудайга шүгүр, бар жоктун баарын даяр кылып турат. Айрыкча мына кичинекей келиним
кечинде жумуштан келсем тамагым даяр, эртең менен жумушка кетип атсам тамагым даяр. Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк келтирем. Келиндерим бар өзүмдүн кызымдай. Артымда көрүп турган жумуштардын баары апам ушул жакта келип отуруп бүт илимий иштерин ушул жакта кылат. Таң атканга чейин да отурган күндөр болот. Күндө эле эптеп ушул жерде жумуш кылат. Илимпоздун окумуштун баласы болгон өтө жакшы, мен сыймыктанам. Мына 17-жылы дагы президенттен эң чоң сыйлыктардын бирин алды. Аны дагы заслуженно алды десе болот. Өздөрү беришти, эч ким артынан чуркаган жок. Өздөрү чакырып, өздөрү беришти. Апамдын 50 жылдан ашык стажы бар, мугалим. Ошондуктан татыктуу деп ойлойм. Эжекебиз биринчи айтканыбызда, как эне катарында дагы, илимий жетекчи катарында дагы өтө сейлебизди. Себеби кандай бир алгачкы биздин илимий жолубузду ошо эжекеден алган деп айтсакта болот. Себеп сен биринчи макаланын жазуунда үйрөткөн эжеке болгон, биринчи сабактарды өтүүнүн дагы эрежелерин үйрөткөн эжеке болгон да. Ошондуктан эне катарында, эже катарында дагы өтө сыйга ээ адамдардын катарында эсептейм да. Кээде ушундай биз оор абалда үйлүк проблемалар менен келгенибизде эжекенин сөйлөгөн сөзү ичибизди чаткан ээритип жиберет да. Анын өзгөчө жери ушул да. Себеби энелик мамилени бир эле бизге эмес, бир эле студенттерге эмес, баардыгына бергендиги өзгөчөлөнгөн касиетин көрсөтөт деген ойдомун да. Өзүнүн өмүрүн ушул жаштарга, студент жаштарга билим тарбия берүүгө арнады. Мына өткөн жылы эжекебиздин 70 жылдык юбилейине карата ушул Ош гуманитардык педагогикалык институтунда регионалдык, республикалык деңгээлде студенттердин, магистранттардын, аспиранттардын катышуусунда жогорку деңгээлде илимий конференция өткөрдүк. Буюрса эжекебиздин дагы алдыда көп жумуштары бар. Эл аралык илимий конференцияларга катышып жүргөн, илимий макалаларын, илимий эмгектерин билебиз. Студенттер үчүн арналган окуу китептери, окуу куралдарын студенттер бүгүнкү күндө пайдаланып жатышат. Буюрса дагы алдыда эжекебиздин көп пландары бар. Мына ошол ишке ашса, биз кесиптеш катарында, мен кафедра башчысы катарында дайыма колдоп келем эжени. Аялдык бакыт ушу бала чакасынын ден соолугу жакшы болсо, өмүрү узун болсо деп ойлойм. Биринчи очередте, биринчи кезекте. Эми жолдошумдун өтүп кеткенине кичине кейдик, анан кийин турмуш деген ушундай экен, баарына көнөт экенсиң. А киши да ушул балдардын иштеп турганын, балдардын мамилесин, балдардын тапканын кичине ооз тийип ушинтип эметсе болот эле. Кичине азыраак болуп калды, киши азыраак көрүп калды. Мен эми азыр Кудайга шүгүр бактылуумун деп эсептесем болот. Бир гана ушу жолдошумдун өтүп кеткенин эсептебесем, неберелерим дагы, балдарым дагы ушу сыйлап турушат. Айтып атам го, ошо келсем бар жогум даяр. Даже кирде эле жууганга деле мен киришпейм, эчтекесине киришпейм. Баягы үйдөн жакшы тарбия алган келиндер болсо айттырбай кылат дегендей эле мен ушундай эле болуп коем да. Жакшы, баарысы жакшы, Кудайга шүгүр. Мен эми иштей турган ишимди да иштедим. Албетте дагы эле иштеп атам, дагы эле ийгиликтерди жараткым келет, дагы эле макала, китепти жазгым келет. Жазып атам, Кудай кааласа дагы алымдын, күчүмдүн жетишинче ушу менден калган эстеликтер ушул китеп, ушул эмгектер болот болуш керек деп ойлойм. Ошолорду ушу көбүрөөк жазып калтырсам деген ойдомун дагы эле. Рахмат эжеке, мына ушундай сиздин жолуңузду жолдогон, үйдүн өтүлүн алган, ошондой эле жумуштун дагы, жолдоштун дагы өтүлүн алган биздин Кыргыздын айымдары, бактылуу айымдары көп болсун деген тилек менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү аялбакты көрсөтүүсүнүн сыйлуу коногу Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн эмгек сиңирген кызматкери, ошондой эле билим берүүнүн мыктысы, биология илимдеринин кандидаты профессор Өмүралиева Гүлсара эжеке болду. Биз сиздер менен коштошобуз.